Ошол учурда күйөөсү сүйлөйүн десе, аял бул жерде туруп 10 сөз сүйлөп коет да. Күйөөсүнүн оозунан сөз чыга элек, бул жерде 10 сөз сүйлөп коет. Аял киши ар нерсени былжырай берет, сүйлөй берет, сайрай берет. А эркек кишиге бир сөзү жакпай калат, анан эркек киши дагы бар сенин жообуңду бердим дейт да. Аял киши ошон үчүн ойлонуш керек. Бир нерсе болсо талагымды бер дей берет да бүгүн. Талак ушунчалык жеңил көрөт аял киши. Да ойлонуп сүйлөш керек кишини сүйлөп атканда. Талагымды бер десең, 3 талаксың деп койсо не болосуң анан? Болду, жараштын жолу жок эми. Ошондуктан анын абалына кирип бир жан дүйнөсүн текшерип көр. Бир сөз сүйлөйт экенсиң, туура эмес айтып коюп, алдаган керектүү сөздөрдү айтып койсо, керексиз болуп калбагын. Ойлонуш керек. Ошо маселелер эркек киши негизи ызы чууну каалабайт. Өмүрлүк жолдош менен эч качан каалабайт. Тынч жашоону каалайт. Баягы ТТХсы деп айтабыз го, АКСтер мынча 1000 метрге атат, оку шамалга карап деңгээл өзгөрөт деп. Саатыга мынча учат, мынча деп. Кээ бир аялдардын ТТХсы ушундай, минутасыга 10 000 сөз да.